Арбаңыздар, урматтуу Стоп Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, сиздердин кызматта Кайрат Кенжебай теген. Акыркы убактарда Кыргызстанда өмүр бою иштеп тапкан акчаларын шылуундарга алдатып жиберген учурлар өлкөгө бизнес кылуу үчүн келген инвесторлордун ишенимине кирип, алдап кеткен окуялар байма-бай катталууда. Биздин редакцияга да мындай көйгөйлөр менен кайрылгандар арбын. Албетте өлкөдөгү бул жагдай өкүндүрөт жана мамлекеттин имиджине терс таасирин тийгизип жатканы айтпаса да белгилүү. Биздин редакцияга алдамчылыкка шектелип жаткан Асыл Талиповадан жабыркаган иорданиялык инвесторлор жана жергиликтүү жарандар кайрылышты. Чет элдик ишкерлердин айтымында Асыл Талипова алардын Орто Сай базарындагы бизнес борборун талашууда жана бири канча батирлерин алдап, мыйзамсыз сатып жибергенин билдиришти. Бул жагдайлар тууралуу алдыда кенен баяндайбыз. Кызыктын бар алдыда бизден алыстабаңыздар. Звонила мне женщина, ее зовут Асиль. Сказала Талибова. Наша здание не квартиры, не жильные дома. Это бизнес-центр. Но она оформила контракт с этими людьми, что это квартиры. Фальшивые бумаги. И они верят ее. Почему? Не знаю. Жакшы билген айым экен өзү Кудайдан да коркпойт экен, хиджабты жөнүнө показуха келген аял экен, мен кийинчүмүн буга. Талипов это адам емес, кечирип коюңуздар, это дьявол да. Эки сөздүн бири жалган. Объектисин компаниясы менен катары 100% долясын сатышкан. Окуянын чоо жайына келсек, иорданиялык Жамал Омар Хамад жетекчилик кылган Арабская инвестиционная компания ЖШКсы 2014-жылы Кыргызстанда ачылып, ишмердүүлүгүн баштаган. Компанияга иорданиялык 5 жаран мүчө. Ал эми 2018-жылы Нуржанат ЛТД болуп атын өзгөртүп, юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Негизден бизнес багытында иш алып барышат. Вот доктор Джамал, он партнер тоже, самый главный партнер, самый большой доля в компании, и он председатель компании и директор. Я замдиректор компании, и у нас еще три с друзьями, они в Иордании, конечно, не здесь. Мы начинали работу, купили дом, купили несколько участков земля, мы сделали проект на Эсиколь, обостроили 2 дома с партнерами Кыргыз здесь. 2016-жылы бул компания Бишкек мэриясынан Орто Сай базарынан Тагырага Сүйөркулов 16-1 дареги боюнча жайгашкан 0,21 гектар жерди 49 жылга ижарага алып, бизнес борборун салууну көздөшөт. Эки тараптуу келишим түзүлүп, 1 жылдык ижара акысы 263 000 сомду түзгөн. В 2016 году мы взяли земля от мэр город на Артусайский базар. Там на 49 лет, как иностранец. Ижарага алынган жерге 9 кабаттуу бизнес борбор салынышы пландалган. Буга байланыштуу имараттын курулушун жүргүзүү үчүн Мурас Мега аттуу фирма менен келишим түзүшкөн. Курулуш иштери 2016-жылы башталып, 3 жылдан кийин колдонууга берилиши керек эле. Бирок курулуш иштери бүгүнкү күнгө чейин аяктай элек. Инвесторлордун айтымында курулуштун бүтпөгөнү бери турсун, Асыл Талипова ар кандай ыкмаларды колдонуп, тоскоолдуктарды жаратууда. This lady, Asil, she is a scam. She is a fraud. She is frauding the Kyrgyz people. She has not taken anything from me, money, but she has defrauded Kyrgyz people. And she's blaming us. This is not true. We are honest businessmen. All our buildings, building permits, all transfers were all done legally. We have proof of everything, documents to prove everything. Курулуштун проектиси Телененбай ЖЧКсы тарабынан иштелип чыккан. Ал эми техникалык китебине көз чаптырсак, проект боюнча бардыгы соода түйүндөрү же башкача айтканда бутик болуп эсептелет. Демек, турак жай үчүн ылайыктуу эмес. Бул техникалык аныктама абдан маанилүү. Анткени иликтөөнүн жүрүшүнө бул жагдайга кайрадан кайрылып түшүндүрүп беребиз. Like Mr. Haider said, this is a commercial center from floor 1 to floor 9. There is no apartments here at all.
Ошентип курулуш иштери 2016-жылы башталат. Орто ченде өзгөрүүлөр орун алып, дагы 3 кабат кошулат. Буга байланыштуу мэрия жана Мурас Мега фирмасы менен кошумча келишимдер түзүлгөн. Мурас Мега менен түзүлгөн келишимге ылайык курулуштун чарчы метри $270 баалынган. Ар бир этаждан курулуш үчүн Нуржанат ЛТД компаниясы Мурас Меганын банктагы эсебине акча которуп турган. Банк аркылуу которулган эсеп дүмүрчөктөрдө бар. Ал эми Мурас Мега фирмасынын ошол кездеги директору Муратбек Казиев болгон. Мы обравляли для Мурас Мега около 3 миллионов 17 тысяч долларов. Обравляли долларов, да, через банк официальный, все видно, бухгалтерия видно, что Мурас Мега. 2020 жылга чейин Нуржанат ЛТД компаниясы эч кандай көйгөй жок иштеп келген. Пандемиянын алдында чет элдик инвесторлор компаниядагы үлүштөрүн сатып, рыноктон чыгууну пландашкан. Дал ошол учурда Асыл Талипов аттуу жаран компаниянын мүчөсү болгон доктор Тамими Хайдарга байланышка чыгып, компанияны сатып алуу ниетин билдирген. Дал ушул мүнөттөн тарта ишкерлердин башына балия түшкөн. В 2020 году, да, вот это время, звонила мне женщина в Иордании. Из Кыргызстана. Из Кыргызстана. Ее зовут Асиль. Сказала Талибова. Да, сказала я Талибова, я хочу купить ваше здание. Мы договорились несколько раз, а вот в конце концов мы договорились, что продать ее доли учредитель компании. Все учредители. Каждый учредитель его доли. 2020 жылдын 9 сентябрынан Нуржанат ЛТД компаниясы Квартал Строй фирмасы менен келишим түзөт. Сатып алуу суммасы $6 миллион деп көрсөтүлгөн, бирок өзгөчө шарттары менен. Башкача айтканда, качан гана Асыл Талипова башында турган Квартал Строй фирмасы төлөмдөрдү толук төлөгөндө гана Нуржанат ЛТД компаниясынын үлүшү толугу менен аларга өтмөк. Она сказала, у меня 4 миллионов долларов, я хочу оправлять ваш отчет. Как можно оправлять, что будет, я доверяю вам и так далее. Я сказал, у нас вот наш отчет банк, KICB банк, вот номер هذا, нас адвокатор есть, нас бухгалтерия компания есть, пожалуйста, звони их, смотри, у нас адвокатор есть доверенность, можно работает, делает контракт или что там. Она ничего не сделала, она сказала, как можно, они спросили, как юристы, она сказала, что я буду отдать вам как займа, контракт займа 4 миллионов Нуржанат компания. А Нуржанат потом отдать учредителей, когда мы закончили 6 миллионов. Мы договорились на 6 миллионов. Келишимде 30 күндүн ичинде сатып алуучу Квартал Строй фирмасы тарабынан төлөмдөр жүргүзүлүшү керек эле. Бирок бул аралыкта бир дагы тыйын төлөнгөн эмес. Арадан 3 ай өткөндөн кийин 2020 жылдын 19 декабрында Асыл Талипованын сунушу менен бири-бирин түшүнүү максатында меморандум түзүлгөн. Бул меморандум эмнени билдирет? Асыл Талипова директор болгон Квартал Строй фирмасы келишимде көрсөтүлгөн шарттарды аткара албай жаткан үчүн Нуржанат ЛТД компаниясы тарабынан убакыт же мөөнөт берүү дегенди билдирет. Она сказала, давайте через интернет на онлайн подвоз. Мыш сказали, хорошо, если она купила от нас 6 квартир, платила, все нормально, мы подписали контракт, но там контракт это услуги, что если она платила, будет это действительно. Если она не платила, никаких контрактов не будет. Если подписали, не будет. Там есть написано. Вот, нормально, да. Мы оправляли, юрист смотрели на контракт, нормально. Она не оправляла денег. Не цента. Да. Она сказала, вот у меня партнеры, они в тюрьму, сейчас у нас выбор, у нас парламент. Это был в сентябре, октябрь 2020 года, вот такого. А потом сказала, там у нас революция, я не могу поставить, короче, денег в банк. Давайте сюда, если открыли граница, будем в Кыргызстане, я буду платить вам
наличный. Я сказал наличный, мы не будем взять только через банк, потому что мы работаем официально. И вдруг сказали, откуда этот денег, я продал, покупал и так далее. Это случай в декабре 2020 года открыла граница. Мы приехали сразу сюда. Она сказала, я сказал, где денег давайте. Она сказала, хорошо, я не хочу этот контракт. Вот, забывайте этот контракт, будем делать меморандум, что, потому что я хочу взять долг от банка. Я вам отдам 6 миллионов кредит от банка. Кредит от банка. От Бакай банк. Когда этот кредит будет, она сказала, будет максимум 10 марта 2021 году. Мы сказали, хорошо, давайте будем ждать до этого. В это время мы не будем продать наше помещение. Бирок Асыл Талипова өзү жана анын жактоочулары маалымат каражаттарына берген маектеринде келишим түзүлүп, төлөмдөр толук төлөнгөнүн айтышууда. Бирок андай болсо эмнеге арадан 3 ай өткөндөн кийин меморандум түзүлүп жатат деген суроо туулат. Андан тышкары акча которуулар, төлөмдөр болгондугун тастыктаган далилдер эмне үчүн ачык көрсөтүлбөй жатат? 2020-жылы мага өздөрүнүн объектисин компаниясы менен катары 100% долясын сатышкан, саткандары тууралуу тастыкталган менде договорлорум бар. Оставил обществу займ на общую сумму 4 миллиона 148 270 долларов США с целью рефинансирования задолженности общества Нурджанат перед кредиторами. Общество в полном объеме погасило задолженность кредиторами, в том числе участникам, на общую сумму 4 миллиона 148 тысяч долларов. Сейчас порядок указан в приложении номер 5 договора. Это и есть статья 5. Это 5, да. Вот отлагательный срок. Инвесторлардын айтымында сүйлөшүүлөр жүрүп, квартал строй аргандай шылтоолорду айтуу менен убакыт чоюп келгендин ортосунда Асыл Талипова Орто Сай базарындагы бизнес борборунун соода түйүндөрүн батир катары бир топ адамга сатып жиберүүгө жетишкен. Бирок жогоруда белгилеп кеткендей, соода борборунун техникалык китебинде бул имарат турак жай эмес, соода түйүндөрү деп кашкайып жазылып турат. От этого момента это начинается наша проблема. Мы нашли, узнали, что люди больше, чем 17, 18, 25 человек, не знаем сколько, они продали, она продала этот люди, обменяла этот люди квартиры. Но наши здания не квартиры, не жильные дома. Это бизнес-центр, да, бизнес-центр. Должна быть офис или магазин или так далее. Но она оформила контракт с этими людьми, что это квартиры. Конечно, она не имеет права, потому что это не ее здание. Ошол эле учурда Асыл Талипова соода борборунун курулушун жүргүзгөн Мурас Мега ЖЧКсынын 90% үлүшүн 2020 жылдын май айында сатып алганы белгилүү болот. Ал эми фирманын директору Муратбек Казиев бул тууралуу келишим түзгөн Нуржанат ЛТД компаниясынын жетекчилигине кабар берген эмес. Мурас Меганы Асыл Талипова колго алуу менен курулушка кирүүгө мүмкүнчүлүк алган. Бул жагдай ачыкка чыгышы менен Нуржанат ЛТД келишимди жокко чыгарууга аракет көргөн. Она каким-то образом, я не знаю, может быть, обманула, может быть, уговорила как-то учредителя юридического лица, который был нашим подрядчиком УСО Нуржанат ЛТД, который осуществлял строительство этого здания, и выкупила 90% долей в Мурас Мега у нашего застройщика, у нашего подрядчика, став там генеральным директором в этом юридическом лице, попала на стройку, получила полный доступ, и таким образом, вот обманывая бедных людей, она продавала наше помещение. Естественно, продажа не прошла регистрацию в госрегистре, данные договора не были зарегистрированы, не были удостоверены нотариусом. Ну, получается, что они фиктивные, да. Эми чуу жараткан Жаш гвардия бульвары 94 дареги боюнча жайгашкан батирлерге токтололу. Компанияны сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда
Асыл Талипова Нур Жанат Лтд компаниясының жетекшісі Жамал Омар Хаматқа таандык болгон 6 батирин сатып алат. Кошумча ушул эле даректеги дагы 7 батиринин баштапкы 30%ын төлөп, кийинчерээк толук сатып алуу боюнча келишим түзүшөт. Ишкерлердин маамында Асыл Талипованын мындай кадамдары алардын ишенимине кирүү болгон. Бирок бул батирлер 70% төлөнбөстөн алдамчылык жол менен башка адамдарга сатылып кеткен. Мындан тышкары эч кандай келишим же баштапкы төлөмү жок эле Жамал Омар Хаматтын дагы 3 батирин мыйзамсыз сатып жиберген. I also own in a different building. I went into the project with a good person, good Kyrgyz people. I had 30 apartments. I sold 14 or 15 to Kyrgyz people. They paid me. I registered in their name. I sold 6 to Asil, registered in her name. But the last 10 apartments, 7, she made contracts with me. She paid 30%, and I need still from her about $200,000 so I can register for her. She don't pay me, but she sell those apartments and she take the full money. And I have 3 apartments. She seized them. She stole them from me. She broke the doors or the keys. Somehow she got the keys. She also made contracts, sold these 3 apartments. There's no contract between me and her in these apartments. Can you imagine? Yeah. He's also shocked you? Yes. You know, this doesn't happen. No one can take your apartment. It's in my name. If you go down today to the land registry, these 10 apartments are in my name. Бирок тескерисинче Асыл Талипова 2021-жылдын 19 октябрында ИИМдин тергөө кызматына Жамал Омар Хаматтын үстүнөн арыз жазган. Анда Талипова чет элдик инвесторга 16 батирин 466 миң акш долларга сатып, бирок бербей койгонун билдирген. Тергөө амалдары жүрүп, окуя тегириден тескери болгону аныкталган. Буга Асыл Талипованын Жамал Омар Хаматка Жаш Гвардия бульвары 94 дарегиндеги 10 батирдин акчаларын 2 транш менен 2021-жылдын 1-ноябрына чейин төлөп берүү боюнча милдеттеме жазып бергени далил болгон. Бул көйгөйлөр белгилүү болгондон кийин Нур Жанат Лтд компаниясы сотко арыз менен кайрылат. Доктор Тамими Хайдардын айтымында ошол маалда Асыл Талипова маалымат жыйындарын өткөрүп, араб инвесторлары тууралуу жалган маалыматтарды тараткан. Талипованын колунда бир дагы оригинал документ жок. Өзүнүн таандыгы эмес имарат жана батирлер аркылуу карапайым кыргыз жарандарын алдап жатат. Мы ничего не торговали ее, не спросили ее, только мы написали заявление в суд, что расторгаем контракт в квартире и в наше здание на Артисайский базар. Да, а от этот момент она была на пресс-конференц и сказала везде: араб обманщик нам, араб они украли нам, араб я отдала их денег, они не отдали нам. Где их? Пусть она показать одна бумага, что она оплатила нам $1. Пусть она показать люди отдалеко фальшивые бумаги, и они верят ее. Почему? Не знаю. Nur Jannat is the owner. I am a shareholder. Dr. Hayes is a shareholder. The other partners are shareholders. She sold. If her statement is correct, that Kortosoy owns the shares in Nur Jannat, she cannot sell this building anyway. She cannot. Nur Jannat and I am only authorized, and Dr. Haider authorized to sell. And until today, with the Bishkek municipality, with the Department of Buildings, with the accounting, with the bank, the owner of this property is Nur Jannat only. Чет элдик инвесторлар Асыл Талипованын аферистик аракеттерин тастыктаган далилдер менен укук коргоо органдарына арыз жазышкан. Бирок жарытылуу жыйынтык жок. Жада калса тергөөдөгү беттештирүүлөргө да келген эмес. Муну тастыктаган далилдер да бар. The problem is with my apartments, I have made more than one complaint with the police.
that someone has occupied my apartment by force. Until today, I have not got an answer. Until today, I have not got an answer. Учурда эки кылмыш иши тергелүүдө. Биринчиси Нуржанат ЛТД компаниясынын Сүйркулов 16-1 дарегиндеги объектисин басып алуу жана компаниянын мүчөсү Жамал Умар Хаматтын Жаш гвардия бульвары 94 дарегиндеги батирлерин Асыл Талипова тарабынан мыйзамсыз сатылышы боюнча фактылары. Мындан тышкары УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгы да карап жаткан эки арыз бар. Көйгөйлөр муну менен эле токтоп калган эмес. Сүйркулов 16-1 дарегиндеги бизнес борбордон Асыл Талипова аркылуу мыйзамсыз турак жай алган 25 жаран квартал стройду сотко беришкен. Дал ушул арыздын негизинде гана Нуржанат ЛТД ЖШКсы курулуп жаткан объектисинде мыйзамсыз иштер орун алып жатканынан кабардар болгон. Кызык жагдай квартал стройго каршы соттук процессте Асыл Талипованын адвокаттары доо арыз жазган 25 жарандын жактоочулары да болгон. Их интересы защищали юристы самой Талиповой, да. Это доказывается, это мы все предоставили правоохранительные органы. У нас на руках есть доверенность, выданная самой Талиповой в качестве генерального директора УСО «Кварталстрой», которая выдала доверенности на вот этих трех юристов. Это Чокобаев, Анарбаев и Сыдыкбеков, вот 3 юриста. Ал эми Октябрь райондук сотунда өткөн процесске имараттын анык ээси болгон Нуржанат ЛТД компаниясы 3-чү жак катарга чыккан. Иштин мындай жагдайына чет элдик ишкерлер айран таң. Shocked in that these so-called 25 people that made contracts with her, they went to court and the judge said the contract is correct. It's a fraud also. There is a problem with the court judge who ruled. It does not make sense. Court Suez does not own Nurjanat, does not own the building. So I am shocked. Also, I am shocked that things move very slowly. You know, we made complaint since probably December. We've been going back and forth and they talk to us. We showed them proof. We showed them documents. Come back later. We go to someone else, they listen. Okay, all right, she's a fraud. But nothing has been done. She is still on the loose. She has not been arrested. This lady should be in jail. She is a fraud. Компаниянын юристи Нуржан Рыскулованын айтымында Октябрь райондук сотунун судьясы Ониса Эгембердиева тарабынан мыйзамсыз чечим кабыл алынган. Анткени имараттын анык ээси ким экенин тастыктаган документтер кашкайып турса дагы, судья Эгембердиева сотко кайрылган 25 адамдын доосун канаттандырган. Буга байланыштуу Нуржанат ЛТД компаниясы башкы прокуратурага арыз жазган. Это была судья Эгембердиева Униса. Она допустила множество процессуальных нарушений, даже при принятии искового заявления, так как вообще этот объект, он является нежилым торговым помещением, но, как написали эти люди в своем исковом заявлении, они приобрели как жилое помещение. И вот судья Эгембердиева, даже не убедившись вот в этой информации, при принятии иска не потребовала уплаты госпошлины. Это было первое процессуальное нарушение. Второе процессуальное нарушение, вообще собственником этого земельного участка, где находится объект, является мэрия. Она не привлекла в качестве третьей стороны мэрию, при этом наложила обременение на земельную долю, которая принадлежит мэрии. Также у нее было на столе регистрационное дело, где она прекрасно видела, что собственник данного незавершенного строительства УСО Нуржанат ЛТД, она признала данные договора действительными и приняла такое решение, что эти договора на жилые помещения в данном объекте являются действительными. Судья Униса Эгембердиеванын чыгарган чечимине ылайык Квартал строй ЖШКсы Нуржанат ЛТД компаниясына 2020 жылдын 9 сентябрындагы келишими боюнча 4 миллион 148 миң 270 АКШ долларын төлөгөнүн далил келтирүүдө. Андай болсо жогоруда айткандай 2020 жылдын 19 декабрында эмнеге меморандум түзүлүп жатат.
Экинчиден өзгөр көрүп турган бул документ Асыл Талипова сатып алган Мурас Мега ЖЧКсы Нуржанат ЛТД компаниясына 2021 жылдын 1 ноябрына чейин курулуштарды толук бүтүрүп берүү боюнча жазган милдеттемеси. Асыл Талипованын колу жана фирманын мөөрү турат. Ал эми Октябрь райондук сотунда Квартал строй фирмасынын адвокаттары 2020 жылдын 9 сентябрындагы келишимге ылайык Сүйөркулов 16-1 дарегиндеги бизнес борборун сатып алганын, төлөмдөр толук төлөнгөнүн айтышууда. Андай болсо, эмнеге мөөр колу менен Асыл Талипова милдеттеме жазып берген? Дагы башка жөйлүү жагдайларга токтолсок, Квартал строй эгер чындап эле Орто Сай базарындагы Нуржанат ЛТД компаниясынын бизнес борборун сатып алган болсо, эмнеге өзлөрүнө каттатышкан эмес? 2022 жылдын 29 апрелдеги кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү реестрден алынган маалыматта жердин анык ээси Бишкек мэриясы, ал эми колдонуу укугу Нуржанат ЛТД компаниясына таандык экени жазылып турат. Муну менен катар мэриянын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинин 2022 жылдын 5 апрелиндеги берген маалыматы боюнча Сүйөркулов 16-1 дареги боюнча жердин ижара акысын Нуржанат ЛТД компаниясы төлөп келет. Акыркы төлөм 2022 жылдын 31 мартында болгон. Бул жагдайларга Асыл Талипова айым кандай жооп берет? Ошондой эле Нуржанат ЛТД компаниясынын юристи Нуржан Ырыскуловага мекеменин жетекчилери тарабынан берилген ишеним катын Ленин райондук соту жараксыз деп тапкан. Соттун мындай чечим кабыл алышына кандай жагдайлар негиз болгону түшүнүксүз. Трое судей Ленинского районного суда — это Джаныбеков, Сыдыкова и Тураджанова. Они своими определениями, как обеспечение иска, запретили представителю ОСО Нуржанат ЛТД использовать свою доверенность, защищать права, запретили ОСО Нуржанат ЛТД почему-то проводить регистрацию, перерегистрацию юрлица, запретили председателю правления ОСО Нуржанат ЛТД обращаться в госорганы и в судебные органы, запретили им выдавать доверенности. Определение суда первой инстанции Ленинского районного суда — это было определение Джаныбекова, в котором было указано, что данные обеспечительные меры приняты для того, чтобы защитить права 3 учредителей ОСО Нуржанат ЛТД, который является ответчиком по этому иску. По иску о признании моей доверенности недействительной. Да. То есть они подают против ОСО Нуржанат ЛТД исковое заявление, и в то же время, переживая за права ответчика, они просят наложить такие обеспечительные меры. Это вообще абсурд. Бишкекский городской суд, коллегия по гражданским и экономическим делам в составе 3 участников коллегии, 3 судей коллегии, они полностью отменили определение Ленинского районного суда, которым мне было запрещено пользоваться моей доверенностью и ОСО Нуржанат ЛТД производить регистрацию и перерегистрацию юридического лица. Чет элдик инвесторлар бул көйгөй боюнча президент Садыр Жапаровга кайрылышты. What I want from the president of Kyrgyzstan is to wish this country success and future development in the future. But we as investors must be protected. We came here for this country for 2 reasons. We saw an opportunity, and also this is an Islamic country. We came here to invest. For the first 6 years, we've had no problem. Everybody worked with us, no problem whatsoever. But this woman is making the investment atmosphere in Kyrgyzstan very bad. She is destroying what people think of Kyrgyzstan. So I ask of him is to help us finish up with this woman. This woman, I can say it directly, should be arrested. She is a fraud. I have proof and people have proof. I am sure if you ask others, you will find more than 20, 30, 40 people that have been defrauded by this woman. She is hiding behind the cover of Islam. She is hiding behind the cover that she has a family. It doesn't matter who she is. She should be stopped, she should be arrested, and she should be tried. Это дело, это женщина не напротив нам. Это напротив Кыргызстан. Вообще Кыргызстан. Напротив президент. Президент, он хочет
хороший для Кыргызии. Я слышал, я считал от нашего президента. И ваш президент. Конечно, я считаю себя, что я моя родина. Это мой президент, потому что я работаю здесь, с Кыргызстаном. Мой президент, он хороший, он Аллах знает, дай Аллах отдать ему здоровье, что работает для Кыргызстана. Но такого женщина, она напротив Кыргызстана, напротив президента, напротив Кыргызстана, что едет дальше. Современный Кыргызстан, что доверяется Кыргызстан для другой люди. Поэтому я прошу президент, что остановиться с нами и показать нашу ситуацию и смотреть на наши бумаги, что мы говорим. Мы не нашли, никто будет делать на факту. Биздин журналистик топ бул иликтөөнүн жүрүшүндө Асыл Талиповадан алданып, акчасын же батирин ала албай жүргөн адамдар менен баарлаштык. Алардын бири Аманбол Султанбаев. Ал Жаш Гвардия бульвары 94 дарегинен Талиповадан 44.200 АКШ долларга 2 бөлмөлүү батир алган. Батирдин техникалык китебин карматып, квитанция жазып берген. Андан тышкары 2021 жылдын 24 сентябрына чейин каттатып берем деген тил каты бар. Мен 2021 жылы 24 апрелде ошо Асыл Талиповадан алганбыз. Ошо Молодая гвардия 94 квартира 60-тачы. Андан алгандан кийин Асыл Талипова айткан болчу. Орозонун аягын оформить берем деген, бирок айткан сөзүнө тура алган жок. Орозодо мына кредит алам, аны алам, кредит 2-3 күндө тет, bir jumada тет деп алдап жүрөрдү да. Бул Асыл Талиповдун жакшы сөзү бар экен, алдаган сөзү. Пятница жумадан кийин саат 2ден кийин жолугабыз, Госрегистрдан алдайт, телефонду албай коет. Ошодон бери ушул күнгө келдик, алда эле жүрөт, ошо эч кандай оформить эткен жок. Ошентип айтып жүрдү, андан кийин минтип айтып атат, мен силерден 2 сом 50 тиын алган эмесмин дейт. Оформить бербейм деген жокмун, оформить берем деп атам, минтип атам дейт. Кайра айтат, журналистиңерге барасыңарбы, кимгерге барасыңар, барган жагыңа бара бер деген записи бар Талиповдун менде, бар да, короче. Алып бар, журналисттерди дагы алып бар, колуңан келгенин алып бар. Биз арыз менен кайрылганбыз, арызыбыз эле эч кандай каралган жок бүгүнкү күнгө чейин. Аманбол Султанбаев Талипова ага башка бирөөнүн батирин сатып жибергенин кийинчерээк билген. Арадан 1 жылдан ашык убакыт өттү. Учурда батир да жок, акча да жок. Жабырлануучу Талипованын артынан кууп жүрөт. Ошо автомашинаны беремди алдады. Ошо автомашинаны жолдон ар кимден тартып жөнөтүп коет экен. Мен ошо жөнөтүп койгон машиналардын хозяинин мен таап алган күндөр болду. Хозяинына чалып, телефон чалып сурасам, жолугуп деле сурасам, мен эч кандай Асыл Талиповду тааныбайм, эч кимди мен тааныбайм, андай разговор болгон эмес. Мен машина берем деп бага обещать эткен эмесмин деген күндөр болду. Алдаган айы жакшы билген айым экен, өзү Кудайдан да коркпойт экен, хиджапты жөн эле показуха кийген аял экен, мен кийин түшүндүм буга. Аманболдун айтымында Асыл Талипова тарабынан коркутуулар да болгон. Керек болсо адвокатыңда бар, каматтыгы записи да бар, ошого чейин бар да. Тергөөчүңдү кошуп туруп сени да каматат. Мыйзам бирдей караган бар. Сен ошол коркутуп аткан Есения, ошол тергөөчүңдү кошуп туруп сени да бир күнү бирөө каматат. Жабырлануучунун адвокаты Есения Рамазанова Асыл Талиповага карата жазылган арыздын негизинде козголгон иш 1 жылдан бери иликтенип, бүтпөй, ар кимдин кызыкчылыктары ойноп жатканына токтолду. Тергөөчүлөр эмнегедир Талипованын күнөөсү далилденгени менен анын айыбын угузушпай жатат. Чүйский ГКМга арыз жаздык. Ал жерден бизди сурак кылды. Талипова менен беттештирүүнү аябай көп убакыт аябай эметтик да, анткени Чүйский ГКМнын тергөөчүлөрү абдан ушундай заинтересованный болуп туруп алышты. Ишти козгобош үчүн, Талиповага айып угузушпас үчүн 1 жылдан ашык болду. Биринчи Первомайский РОВД, ал жерден Октябрьскийге берилди, Октябрьскийден Чүйский ГКМга берилди. Ушинтип эле жүрөбүз да. Бүгүнкү күнгө чейин жабырлануучуларга же тыйын кайтарылып элек, же квартира оформление боло элек. Талипова болсо бүгүн эртең деген баягы куруу сөздөр менен бизди алдап келатат.
Тағы бір жабырлануучу 10 күннің бірі ачыла элек Бегайым аттуғыз. Ал инисекөй 5 жыл Москвада иштеп, акча топтоп келип 40.800 акш долларга асыл Талиповадан Жаш Гвардия бульвары 94 дареги боюнча жайгашкан көп кабаттуу үйдөн 2 бөлмөлүү батир сатып алышкан. Көнгөн адат калабы дегендей, Ал Талипова батирдин техникалык китебин карматып, тил кат жазып берген. Бирок каттоодон өткөргөн эмес. Бегайымдын айтымында Талипова аларды алдап, Жамал Омар Хаматтын батири мыйзамсыз сатып жиберген. Бул жагдайдан улам апасы каза болуп калган. Квартира алганбыз, то есть Асыл Талиповадан 10-чы этаждан алганбыз, Молодая 94. А 10-чы этаждан 64-чы квартираны алганбыз. Алып, мен Москвадан иштеп апама жөнөтөм. Апам естественно алган да. Алып бүт документтерди берген, бизге вроде бы документтерди берген, берип алып, анан ремонт без подписоо алганбыз. Ремонт кылайлы деп эле чыксак, ал жакта башка адам ремонт кылып бүтүптүр. Дагы башка адамга сатып бериптир биздин квартиранычы. Получается, анан артынан чуркап жүрүп, кайра 4-чы этаждан квартира берген бизге, 40-чы квартираны. Ал 40-чы квартираны дагы документini толук бербей, ал бирөөдөн сатып алып, получается, араптан, а бизге документini ошол бербей жүрөт. А үйдө жакында араптар уже суттун решениясы келди, уже чыккыла деп ошентет. А менин апам уже ошого кыжалат болуп атып, уже өтүп кетти. Укук коргоо органдарына Талиповага чара көрүү боюнча арыз жазышкан, бирок эч кандай жарытылуу жыйынтык жок. Талипова даже Чуйский ГКМБ деп коелу. Ошол Чуйский ГКМБга барсак, Талипованын алдында эле мынтип үйрөтүп атышат да, биз угуп калдык да. Мындай дейсин, азыр тиги эки адам келет, биз менен менин адвокатым келиш керек эле. Тигилер келсе, мындай дейсин деп, ошол жерде үйрөтүп атышат. Чуйский ГКМБнын адамдары. Бизди просто тааныбай калды да, ким келишинчи ошо. Биринчи биз Первомайскийге жазганбыз, потому что следствие деп коелу, ошол Первомайский райондо болбойбу. Молодая гвардия 94-тө биз акчаны колуна карматканбыз. Талипованын. Ошол жерде бизге эме жазып берген документтердичи. Ошол жерде биз ошол жерде колуна карматтык, получается. Ошон үчүн Первомайскийге жазганбыз, ал жактан карабай коюшкан. Кийин генеральный ген прокуратура ошого жазганбыз, ал жактан да карабай койду. Кийинки жабырлануучу жеке ишкер Георгий Асканов. Ал былтыр Асыл Талипова менен Сүйөркулов 16-1 дарегендеги бизнес борборунун фасадын жасоо боюнча келишим түзүшкөн. Төлөп берет деген ниетте өзлөрүнүн жеке каражаттарын салышкан. Жалпысынан 4,5 миллион сомго иш жасалган. Бирок Асыл Талипова келишим болгону менен 1 тыйын дагы төлөп берген эмес. В марте 2021 года нас пригласила Талипова для того, чтобы мы выполнили работы по фасаду. Мы составили с ней договор, где описали все подробности и приступили к работам. Когда мы попросили аванс для того, чтобы мы могли закупить материал, то она сказала, что у меня небольшие трудности, проблемы. Если вы можете, вы начните это все своими силами. А я вам в течение недели или 2 я уже рассчитаюсь, я сразу большую сумму вам дам, и вы будете смело работать, заканчивая работы. По прошествии недели мы уже стали волноваться и говорить, что нам надо побыстрее немножко развернуться, нам леса надо брать строительные, нам материал надо закупить побольше, ребята уже вышли авансировать. А она тогда нам написала гарантийное письмо на 1,5 миллиона для того, чтобы мы смело работали. И там было написано о том, что в течение месяца она обязательно поставит эту сумму нам. Пока, если есть у нас свои силы, то продолжите ими. И мы продолжили. И с тех пор, после того, как закончилось это время,
она нам другое гарантийное письмо написала. Мы стали опираться на договор, но она договор как будто игнорировала и загружала нас еще другими попутными работами. Говорила, что вы не переживайте, я оплачу обязательно. Вот. Загрузила нас еще другими работами. Там мы и крыльца отремонтировали, и внутри там отделку сделали по подъездам. У нас набралась на сегодняшний день, уже больше года прошло, набралась сумма долга 4,5 миллиона. Жеке ишкер бул жагдайдан улам карызга батып, кыйын кырдаалга кептелген. Учурда асыл Талипованы сотко берүү боюнча аракеттерди көрүп жатат. Мы обращались к ней неоднократно, конечно, потому что нам же надо было как-то восстанавливать материальный ущерб. Поэтому она нам отправляла смс-ом, в телефоне это все у нас зафиксировано, что я вот вам машину такую-то дам, дорогую, там по 25 тысяч, по 50 тысяч долларов. Вы разницу просто мне отделите от нее. Спрашиваем, где машина. Она говорит, что а вот она там-то на ремонте, вот она завтра выйдет у нас. Мы ждем до завтра. Завтра машина исчезает. Нету этой машины. Потом предлагает другую машину. Предлагала квартиры нам. И все они каким-то загадочным образом куда-то все девались. Вплоть до того, что парикмахерскую там какую-то нам предложила. Тоже непонятно, что с ней. Получилось и в пансионате там на Иссыкуле предложила коттедж. А оказалось, что на нем, оказывается, уже 12 покупателей. То есть вот таким образом она с нами поступает. Сүйркулов 16-1 дареги боюнча асыл Талиповадан батир сатып алгандардын бири Айтмамат Коргонбаев. Ал 2 миллион 300 000 сом акча төлөгөн. Жабырлануучу Талипова арганда шылтоолорду айтып акчасын бербей жатканын билдирди. Ошондой эле учурда асыл Талиповадан алданган жарандардын саны 70ке чукулдады. Биле аласызбы? Жалпы жабыркагандардан сиз билгенден канча факт бар? Канча киши? Мен билгенден азыр мына 76-да мен списогун түзгөнмүн. 76 киши мендечи азыр списоги бар. Даже жанагы Динара Акулу деген Кыргызстандын эл артисти бар. Даже ошондо 4 миллион 300 000ге алдаган. Фальшивый документ колуна карматып сата берет экен. Бул жерде да бир кызык нерсечи. Менин ошо мага саткан квартираны 6 ай мурун Конокбаева Назгүл Токтогуловна деген келинге саткан экен да. Бул жерде 6-немеде саткан. Мынакей 6-июнь 20-жылы мага чейин саткан экен. Ноябрда ошол эле квартираны кайра мага сатып атат да Талипова. Сизге 2020-жылы ноябрда саткан да? Ооба. Ага, мына Назгүл Токтогуловнага 6-июнь 20-жылы мага чейин сатып атат. Талипова это адам эмес да, кечирип коюңуздар, это дьявол да. Эки сөздүн бири жалган. Мынау атайлап жалган түшүндүрмө берүү, заведомо ложное показание деген сөзсүз бул жерде бар да. Жалган ээлик кылуу, Нуржанат компаниясынын үйүнө жалган жерден ээлик кылып, ээлеп алып сатып атат бизгечи. Ар кимдин өз чындыгы бар демекчи, экинчи тарап болгон асыл Талиповадан маалымат алуу максатында анын башкы юристи делген Сама Сыдыкбеков менен байланыштык. Самат мырза, сиз Мурас Мега мен квартал стройдун башкы юристи турбайсызбы? Самат мырза, биз силер Нуржанат ЛТД менен соттошоткон турбайсыздарбы? Анан ушул тууралуу асыл Талипова эжекебизден дагы интервью алсак дедик эле. Ошону бир уюштуруп бербейсиздерби бизге? Хорошо. Интервью алып кетемиз. Сен общий чоң репортаж жазып атасыңар. Чоң иликтүү болуп атат. Эки тарапты тең көрсөтүп да. Ошончо сизге чалып атпайм, ошол бизге эмет берип койсоңуз жакшы болот эле. Азыр карашканда да бир азда Шенжанда чалышпайлы, атыңыз ким болот? Менин атым Кайрат Кенжебаев. Кайрат, журналисттик иликтөө жүрүп атат. Ошо силер тарапты чагылдырышыбыз керек. Ошо силерде өзүңөрдүн чындыгыңарды айтсаңар, кандай эмне болуптур, эмне болуп атат. В принципе, можно. Все, анда күтөбүз, чалып коебуз, сизде. Ал маалымат бере тургандыгын айтканы менен эч кандай жооп болгон жок. Биздин журналисттик топ экинчи тараптындагы чындыгын угууга даяр. Бул жабыркаган адамдар журналисттик иликтөөнүн алкагында биз байланышып, көйгөйлөрүнө күбө болгон гана жарандар.
Асыл Талиповадан жабыркагандардын саны мындан да көп болушу ыктымал. Андыктан иликтөөнүн экинчи чыгарылышы үчүн бизге байланышууга чакырабыз. Сиздер менен Кайрат Кенжебай Тегин болду. Саламатта калыңыздар.